Ош облусунун Алай районунун айыл аймактарында бир катар социалдык объектилердин ачылышы болду. Ага облустун жетекчиси Байыш Юсупов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана демөөрчү ишкерлер катышты. Алгач Будалык айыл өкмөтүндөгү 30 орундуу бала бакчанын ачылыш аземи өттү. Бала бакчага айыл өкмөттүн бюджетинен акча каражаты бөлүнүп, сырткы ойноочу аянтча, ички жана сырткы ашканасы жана жылытуу системалары менен толук бүткөрүлгөн. Azaldım 5 yıllık düşkönümüz. Ben şu bu yıl düşüp atat, bu yıl bizim balдар şuradan tarbiye alıp, жақсы olup geçse, elden ağırdı. Baldarыбыз эртеден кечке топурак ойноп, таба түздөрдө ойноп, убактысын бекер эле өткөрчү. Азыр эми садикке келсе бир нерселерди үйрөнөт, кургазор өсөт, аң сезимдүү болот. Ошону кубанып, ушул күндү көптөн бери күтүп жатканбыз. Мына ушундай бала бакча Корул айыл өкмөтүнүн 9 булак айылында да ишке берилди. Бала бакчаны куруу айыл өкмөттүн бюджетинен каржыланып, 75 балага ылайыкташтырылган. Эми айылдагы балдардын 30%-на бала бакчага барууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, 16 адам жумуш менен камсыз болот. Биз ушул десаттын түптүү болушун, ушул десаттан келечекте ак үйгө депутат болушун, министр болушун ойлоп табуучу, аламга саякат жүргүзө турган жаштар билим алып ушул жерден чыкса дейбиз. Мектепке фундамент кайерден курулат? Балдар бакчасында курулат. Биздин ушул балдар бакчага иштеп ишке кирип аткандардын бардыгы билимдүү, сапаттуу, адамгерчиликтүү. Алай райондук администрациясы тарабынан дагы жардам көрсөтүлдү 350 миң. Анан көпчүлүгү мындай гиз, же болбосо шкаф, ошо нерселердин көпчүлүгүнө эл дагы жардам берди. Бул элдин колдоосу дагы аябай чоң. Райондо айылдык жаштардын келечегине, ден соолугуна кам көрүү да жолго коюлууда. Ден соолукту чыңдоочу спорт комплекси Жошолу айылында курулуп, пайдаланууга берилди. Спорт комплексинде волейбол, баскетбол жана күрөш оюндары үчүн аянт, тренерлер бөлмөсү жана 2 жуунуучу бөлмө, ысык, муздак суусу менен жылытуу системасы да киргизилген. Курулуш иштери жергиликтүү бюджеттен сырткары айыл тургундары жана Премов фондунун демөөрчүлүгү менен бүткөрүлгөн. Спорт комплекске Алайдын ардактуу атуулу Кеңеш Шамырбековдун аты ыйгарылган. Спорт комплекс биздин айылыбыздын жаштары үчүн, алардын келечеги үчүн, ден соолугу үчүн курулуп жатат. Ушул спорт комплекске биздин айылдын эли, менин атам Шамырбеков Кеңештин эмгегин баалап, ысымын ыйгарып отурушат. Мен ошондуктан биздин мамлекеттин башкарып турган жогорку органдагы жалпы жетекчилерге жана ушу айылымын элине, туугандарыма ыраазычылыгымды билдирип койгум келет. Элди заман болсун, дайым жаштар балдар болчу, спорт залында ойноп келип дайым чемпиондорду азамат балдарды чыгарсын. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында социалдык объектилерди куруу иштери жерлерде жүргүзүлүүдө. Айрыкча быйылкы жылы облустун айыл аймактарында бала бакчаларды куруу 2 эсеге көбөйгөн. Мына 5-6 жыл мурда айта турган болсок, бала бакчалардын саны абдан төмөн эле, 200гө жетпеген бала бакчабыз бар эле. Мына 5-6 жылдан бери ошо бала бакчалардын саны 2 эсе көбөйүп, бүгүнкү күнү 421 болду. Акыркы жылы 34 бала бакча курдук. Мындайча айтканда, азыркы балдарды бала бакча менен камсыз кылуу бизде 35-40%га жетип калдык. 5-6 жыл мурда ушул көрсөткүч 13-17%. Бул деген сөз 100 баладан 13-17 бала барат эле. Ошон үчүн мына бүгүн 2 айыл өкмөтүбүздө бала бакчаны ачтык. Ал жерде жергиликтүү эң бизди кубандырганы жергиликтүү бюджет эсенин болуп атат. Жергиликтүү бюджет эсенин деген бул айыл өкмөт өзүнүн путуна туруп, анан кийин бала бакчалар кура башташты айыл өкмөттөр. Фаптарды кура башташты, больницаларды кура башташты, жолдорду оңдой башташты. Өлкөнүн экономикасын, калктын социалдык жашоосун жакшыртуу үчүн алыскы райондорго көңүл буруу мезгил талабы. Бул багытта жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер улантылып, жыл аягына чейин аталган райондун айылдарында бүткөрүлүүчү жол, көпүрө жана башка социалдык объектилер дагы бар. Нурзада Мурзаматова, Шахрух Эминжанов, Ош Перем жаңылыктары.